параллелограммдын bir жагы 6 сантиметр, экинчи жагы 4 сантиметр болуп, bir бурчу 150 градуска барабар болсо, бул параллелограммдын аянтын тапкыла дейт. Анда параллелограммдын аянтынын формуласын эске салсак, параллелограммдын аянты А, Б негизин бийиктигине көбөйтүндүсүнө барабар дейт. Анда бул параллелограммдан бийиктикти издейлик. Бийиктик деп каалаган эле Д чокусунанбы, С чокусунанбы карама каршы жагына түшүрүлгөн перпендикулярды бийиктик деп айтабыз. Анда мына жерде К деп алсак, анда бийиктигибиз ДК болуп калат экен. Ошентип анда А, Б жагы бизде белгилүү, анда H'ты издейт экенбиз. H, ДК. ДКны каяктан кантип издесек болот? ДК перпендикуляр АБ болуп калды. АБ. Анда эгерде бул перпендикуляр болсо, анда мына жердеги бурч 90 градус болот. Ал эми биз билебиз, бул берилишинде мындай деп атат, бул бүт бурчтун чоңдугу 150 градуска барабар болчу. Анда мына жердеги бурчту биз альфа дей туралык. Мына жердеги бурчту альфа дей турган болсок, анда альфа бурчун кандай кылып табабыз? Альфа барабар 150 градустан, Д бурчу бүт бойдон 150 градус болчу, 90 градусту алып таштасак, альфа калат, анда 60 градус болот экен. Бурч таптык 60 градуска барабар болду. Ошентип анда биз 3 бурчту А, Д, К'дан пайдаланат экенбиз. 3 бурчтуктан бизде бул жерден ДКны издеп атабыз. Ады белгилүү болчу. Анда тригонометрияны пайдалансак, бурчка жанаша жаткан катеттин, ДК бурчка жанаша жатып атат. Гипотенуза АДга болгон катышы косинус альфаны берет. Косинус альфаны. Ошентип ДК дейт. ДКнын өзүн жазабыз. Ады бизде 4кө барабар косинус альфа. Альфа бурчубузду азыр эле таптык 60 градус деп таптык. Ошентип ДКнын 4кө болгон катышы барабар косинус 60 градуста 2ден 1ге барабар болчу. Бизде пропорция пайда болуп калды. Анда кайчылаш көбөйтөбүз. Анда 2ДК барабар 4кө. Ошентип ДК барабар 2ге болду. ДК бийиктик табылды. Анда аянтын оңой эле таап коет экенбиз. А, Б дейт, мынакей могу жерде аянт табуунун формуласын жазып койгонбуз. 6-ны көбөйтөбүз 2ге барабар 12ге. Мисалдын жүрүшүндө биз бирдик жазылган жок, эми жообунда дайым эле айтып жүрөбүз. Анда жообу С барабар жообу 12 сантиметр квадрат болот экен. Экинчи мисалды карап көрөлү. Экинчи мисалда мындай дейт. Эгерде квадратка сырттан сызылган айлана менен чектелген тегеректин аянты квадраттын аянтынан 57ге чоң болсо дейт, 57 сантиметр квадратка, бирдигин анан жазып коелу. Анда тегеректин аянтын тапкыла дейт. Маселени беришин жакшылап түшүнүп алсак, квадрат берилиптир да, аны сыртынан сызылган айлана берилиптир. Анда квадратта дагы аянт бар. Мына айлананын ичиндеги тегеректин дагы аянты бар. Айлана менен чектелген тегеректин. Ошол тегеректин аянты квадраттын аянтынан 57 сантиметр квадрга чоң болсо, тегеректин аянтын тапкыла дейт. Так болуптур. Анда тегеректин аянтын эске алсак, С, бул жерден баштап жаза берели. С тегеректин аянты барабар пи р квадратка. Тегерек үчүн мына жерде турган С тегеректин аянты. Тегеректин аянты үчүн r квадрат кайсы болуп турат? ОЦ болуп турат. Анда r барабар АЦ диаметр болуп калды. АЦ бөлүнгөн 2ге болуп калат дагы. Анда биз радиусун тапкан болобуз. О'дон S'га чейинки аралыкты, мына О'дон S'га чейинки аралык бул тегеректин радиусу болуп калат. Анда эми мындай дейт, эми бул жерден тегеректин аянты мына ордуна коелу. А квадрат кошулган 57 барабар пи р квадрат дейт. Пи р квадрат. Эрибиз болсо, мына көрүп турасыңар, р болсо А
s'nın jarımı bolup kaldı. Mına bu jerde r kvadrat. Эми bu жерден кандай кылсак болот? Бул жерден a kvadrat тегеректин аянтын тапсак, s квадраттын аянтын тапсак, бул квадраттын бир жагынын квадратына барабар. Так, моорекил жерде a деп койсо квадраттыкын, анда бул a квадратка барабар болуп калат. a квадратка. Эми ушул жерден бу жерде a болуп калса, анда a c 2 радиуска барабар болуп атат. 2r ушунун квадраты баягы эле кайрадан Пифагордун теоремасы жардам берген жатат бизге. a квадрат плюс a квадрат. Себеби бул жагы да ага, бул жагы да ага барабар болду. Ошентип 4r квадрат барабар 2a квадратка. Бул жерден биз 2 жагын 2ге бөлүп жиберсек, квадрат бөлүү 2ге бөлүп жиберсек, анда 2r квадрат барабар a квадратка барабар болуп калды. Ошентип биз квннин квадраттын бир жагын таптык. Бул бизге абдан керек болот. Дагы ошентип эми кайрадан бул бизге кайра керек болуп атат. Бул барабардык ошон үчүн бир дейли биринчи барабардыкка кайра баралы. a квадраттын ордуна азыр эле тапкан 2r квадратты койсок, плюс 57 барабар пи r квадрат болду. r квадраты барларды барабардыктын сол жагына алып өтүп кетели. 2r квадрат минус муну барабардыктын сол жагына алып өтүп атабыз. пи r квадрат жок, тескерисин чакырсак кайра жакшы болчу да экен. Себеби бул жерде минус чыгып калган жатат. 57 барабар мына моорекини барабар. Мындай болуп калды. 2 мына биринчи барабардык жөнүндө айтып атканбыз. a квадрат плюс 57 барабар пи r квадрат. Себеби белгиси терс болуп калган жатат. Анда мындай калалык. 57-нин өзүн өз ордуна калтыралык. Барабар пи r квадрат минус 2r квадратты тескерисинче оң жакка алып өтсөк, минус 2r квадрат болуп калат. Анда 57 барабар r квадратты кашаанын сыртына чыгарсак, пи дейт. Пинин өз ордуна койсок, 3,14 пинин ордуна коер менен бул жер так эмес болжолдуу барабардык болуп калат. Минус 2. Ошентип анда 57 болжол менен, себеби пинин маанисин ордуна койдук, r квадрат көбөйтүлгөн 3,14тен 2-ни алсак 1,14 болуп калат. Бул жерден эми биз r квадратты табышыбыз керек экен. Анда r квадрат барабар 57-ни 1,14кө бөлөбүз. Так, 1,14кө бөлсөк, мында эмненин белгиси, пинин белгиси коюлгандан кийин баардык учурда уже болжол менен болуп калат экен. Болжол менен муну буга бөлсөк 50 чыгат. Так, 50 чыгат. 50. Ошентип r квадратты таптык. Эми анда бизден s тегеректин аянтын сурап аткан, дароо ордуна кое баштайлы. Тегеректин аянты мына могу жерде турат. Пи дейт. Пинин ордуна 3,14 коебуз. 14 көбөйтүлгөн r квадрат. r квадратты азыр эле таптык, 50 болду. Могу жерибиз дагы болжол менен барабар болуп калат. Анда болжол менен барабар муну көбөйтсөк 157 болот экен. Ошентип жообу бизде бирдикте 157 сантиметр квадрат. Себеби могу жерде 57 сантиметр квадрат менен берилген, изделген тегеректин аянты табылды.